Оштогу Сулайман-Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексида оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Учурда имараттын алдын иретке келтирүү иштери аткарылууда. Ага улай Алымбек Датка этнографиялык комплексида жаңыланууда. Мында 57 метр узундуктагы флагшток орнотулган. Сулайман-Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин алдын каймагында оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Анда жерге түшүлгөн бурчаткалар жаңыланып, суу оргумалары сырдалып жатат. Ага Маданият министрлиги тарабынан 3 миллион сом каражат ажыратылган. Тапшырмалардын алкагында ушу музей комплексинин башкы имаратынын алдын каймагынын иретке келтирүү жана ички туруктуу көргөзмөдө бир аз оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү болчу. Чындыгында эшигинин алдында көп баягы эскил жетип, түшкөн таштары, сынган таштары жасалбай бүтпөй калган иштери бар болчу да. Тепкичинде деле мисалы бүтпөй калган иштер көп болчу. Ошол нерселер эми азыр оңдолуп, жыйынтыгында көрөсүздөр да. Аталган музей бир топ жылдардан бери масштабтуу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Мындан улам музейдин ичин сырткы бөлүктөрүн оңдоого муктаждык чыралган. Учурда имараттын сырты акталып, эскилиги жетип калган мырамыр таштар алмашылууда. Сыртында өзүңүздөр көргөндөй ошо брусчаткалар да жердеги төшөлгөн таштар толугу менен алмашылып жатат. Бул турган көпүрөнүн эки жагындагы перила баржурлар, имараттын бетиндеги түшүп калган таштар, мрамор таштар, фонтандын тегерек четиндеги түшүп калган сынган таштардын баары алмашылды. Имараттын бетиндеги сары таш жуулуп тазаланды. Жарыктандыруу жакшыртылды дагы, жаңыланды жарыктандыруу. Ошондой эле Сулайман-Тоо музейинин алдына 60 метр бийиктиктеги флагшток курулган. Ага улай Алымбек Датка этнографиялык комплексида жаңыланып жатат. Аталган маданий жайдын таман таштары алмашылып, көркөндүрүлгөн. Андагы суу оргумасында ички тетиктери эскирип калгандыктан капиталдык курулуш иштери аткарылууда. Фонтан оргумандагы капиталдык оңдоодон өткөрүп атабыз. Ички запчастары дагы бул тетиктер эскирип калган экен. Жаңыдан заказ кылып, бүгүнкү күндө жарыктандыруу системаларын, ушу суу түзүүчүлөрүн алмаштырып атабыз. Эң эле башкысы болгону аталган үй салуу жайында өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына Сулайман-Тоонун астында, Сулайман-Тоо музейинин астында бийиктиги 60 метр болгон флагштокто орнотулду. Бул атайын Турция мамлекетинен алып келип орнотулуп, бүгүнкү күндө атайын граниттен алдындагы тумбалардын курулуш иштери жүрүп жатат. Бул жер биздин өлкө башчынын биринчи локациясы. Ошондуктан дагы шаарыбыздын бүткүл аймактары гүлзарга айланып турсун деп биз план кылып аттык эле. Жалпысынан Алымбек Датка этнографиялык комплексинде биз 200 миңге жакын гүл тиктик. Мурда ошол жашыл чөп болуп турган зоналардын баардыгын гүлзарга айландырдык да. Андан сырткары ошо гүлдөрүбүз мындай заманбап сугаруу системасы менен дагы камсыздалды. Автоматташтырылган сугаруу системасын орноттук. Ошто өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата бир катар инфраструктуралык объектилер реконструкцияланууда. Алардын катарында шаардын негизги көчөлөрүндө 25 дана заманбап аялдама курулуп жатат. Алардын баары окшош типте салынат. Бүгүнкү күндө иш 60%га аткарылган. Эске салсак, быйыл өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгы жана Насирдин Исановдун 80 жылдык маракеси Ош шаарында белгиленет. Ага президент Садыр Жапаровдун катышуусу күтүлүүдө. Өлкө башчынын биринчи локациясы Сулайман-Тоо улуттук археологиялык музей комплекси. Белгилей кетсек, Сулайман-Тоо 2009 жылы ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк баалуу мурастар тизмесине кирген. Алмагүл Эркебай кызы, Азам Бузириков, Ош ТВ.